Бүгүнкү күн тартибинде bir маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдагы иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министринин отчетун угуу. Bir маселе бар. Мен, урматтуу депутаттар, фракциянын атынан кече премьер-министр Сапар Жумакадырович Исаковго телефонограмма жөнөттүм. Биздин фракциянын жыйынына өзүңүз катышыңыз деп телефонограмма жөнөткөм. Бирок тилекке каршы бүгүн ал келген жок. Фракциянын жыйынына биз 7-8 эле өкмөттүн мүчөлөрүн чакыртканбыз. Бирок вице-премьер-министр Кенекеев Дайыр Атакулович келди. Андан премьер-министр өкмөт мүчөлөрүнүн баардыгын жөнөттү. 40 адамдан ашык чакырылган коноктор келиптир. Бизди сыйлаган үчүн чоң рахмат. Кандай кылабыз, урматтуу депутаттар? Премьер-министр жок. Ошон үчүн сиздерден сунуш болгон премьер-министр өзү келсин. Анча-мынча суроолорубуз бар премьер-министрдин өзүнө. Эгерде кандай сунуштар болсо айтсаңыз болот. Исаков Саматович. Мен эч кимди капа кылгым келбей атат, бирок бул жерде маселенин аталганы мындай. Отчет премьер-министра о работе правительства. Дайыр Кенекеев урматтайбыз, бирок бул премьер-министр эмес да. Эгер отчет премьер-министр жеке адамдыкы болсо, ошол кызмат, жогорку кызмат, анда ошол киши катышып өзү маалымат бергенде туура болмок эле да. Жылда бир жолу болуп атат бул маселе. Ошондуктан туура көрсөңүздөр, кийинки жылдыралы качан Сапар Жумакадыровичтин колу бошогондо биз чогулуп угуп койсок болот да. Рахмат. Дагы кимде сунуш бар? Зиядин Исламович. Эми чындыгында эгерде сиз кече күнү телефонограмма берип чакырткан болсоңуз келбесе, мен билбейм анда. Өткөндө СДПК фракциясынын жыйыны болгон, ага келген өзү туурабы? Анан эми бир фракцияга келип, экинчи фракцияга келбегени бул туура эмес го дейм. Ошондуктан азыр Исаков Абсаматович айткандай, бул премьер-министрдин отчету. Ошондуктан өзү келгенде караганыбыз туура болот деп айткым келет. Рахмат, Зиядин Исламович. Дагы ким бар сөз? Мирлан Сакбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мен коллегаларымдын сунушуна мен да колдоп кетем. Себеби өкмөт жөнүндө мыйзамда так жазылганда өкмөттүн жумушуна өкмөт башчысы түздөн-түз жооп берет. Мен бир жылда бир жолу отчет берет экен. Албетте, жумуш болгон жерде кемчилдик да болот, жетишкендик да болот. Анын баардыгын биз туура түшүнөбүз, туура кабыл алабыз. Азыр эмне үчүн Сапар Жумакадыровичти биз чакырдык эле? Суроолор түздөн-түз премьер-министрге. Кээ бир маселелер бар, ал мындай стратегиялык объекттер боюнча, принципиалдуу мамлекеттин кызыкчылыгы боюнча болгон маселелер, мына акыркы эле болгон кумтөр боюнча мисалы суроолор бар, Лиглас боюнча суроолор бар. Мунун баардыгы, мен ойлойм, өкмөт башчысы толук кандуу бизге жооп бермек. Ал эми калган өкмөт мүчөлөрү эми кандайдыр бир тармак боюнча конкреттүү бүгүн менде жеке суроо жок, жалпы жумуш болуп атат. Дайыр Атакулович эми канча болду келгениңизге? 2017 иштеген эмессиз, туурабы сиз дагы? Октябрь, да? 2 ай, 3 ай. Ошондуктан бүгүн тигил же бул фракцияда эгер болуп атып, ал жерге барып катыша албай атса, аны дагы туура түшүнсөк болот эле. Бүгүн мен билишимче бир дагы фракцияда каралган жок, же каралып атса дагы мен өкмөт башчысы келген жок да. Мүмкүн өкмөт өкүлү жооп берет, кайсы жерде эмне болуп атат. Мен ушу сунуштарды колдоп кетем. Рахмат. Дагы депутаттар кимде сөз бар? Жокпу? Өкмөттүн өкүлүнө сөз.
Урматтуу Бакыт Эргеш, урматтуу депутаттар, мен сиздерге маалымат ретинде айтып коеюн. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, сиздерге да таратып берсе керек. Бул отчет боюнча жогорку кеңеште биздин графикти утверждетип бергенсиздер. Ошол эмеде графикте көрсөтүлгөндөй Дайыр Атакулович сиздердин фракцияңыздарга, башка вицелер, башка фракцияларда бүгүн Кыргызстанда болуп атат, Раш планируется, Бирбол планируется, бардыгы ошол графикке тийиштүү бөлүнгөн. Биз сиздерден суранат элек, отчетту карап бере берсеңиздер, тапшырманы берсеңиздер өкмөткө, чечимиңиздерди берсеңиздер, биз аткарганга даярбыз. Ошол эле сиздер кабыл алган чечимди премьерге жеткиребиз. Ошон үчүн сиздерден сураныч, мынакей бүт член правительстволор сиздердин фракцияңыздарга келип отурат. За исключением премьера. Бул вице даярданып келди биздики, жооп берген сурооңуздарга. Ана ошондон сиздерден өтүнүч, карап бере берсеңиздер, убакыт өтүп атат, себеби сиздердин регламентиңиздер боюнча 1 майга чейин биз отчетту палатага алып чыгышыбыз керек. Эгер бүгүн карабасаңыздар, анда билбейм, убакыт кандай болуп калат, 24-25 чейин Конституционный комитет карап, 25-нде палатага алып чыгышыбыз керек да. Бакыт Эргеш, ошон үчүн сиздерден суранабыз. Кандай тапшырма берсеңиздер, аткарганга өкмөт даяр деп ойлойм мен. Кенекеев Дайыр Атакуловичта сөз. Урматтуу Бакыт Эргеш, урматтуу депутаттар, Ашырбек Мойдуновичтин сөзүн колдоп, ошол азыркы мезгилде премьер-министр мурунку запланированный поездкасы менен Чүй областында кыдырып жүрөт да, жана социалдык объектилердин курулушу боюнча жана башкалардын. Анан бекитилген график боюнча ошол мен бекитилип турам. Бүгүн өкмөттүн жалпы курамы келип отурат сиздердин алдыңыздарда. Анан премьер-министрге түздөн түз сурооңуздар болсо, урматтуу депутаттар, палатадан дагы акыркы жыйынтык болот. Бүгүн ошол убакытты үнөмдөп сиздерден суранабыз, карап койгонсуңар. Эми жалпы курам келип турат деп айтасыздар, сиздерге чоң рахмат деп мен башында айтып кеткем. Чындыгында айтканда, Өнүгүү прогресс фракциянын жыйынына фракция министрлер келбейт бизге. Минсельхоз келет, Боронов анча-мынча келип калат, Кубатбек Алчевич. Башка министрлер келбейт. Билим берүү министри келип калат. Башка министрлер эч качан келбейт бизге бул жака. Азыр өкмөттүн отчеттун астында мындай суранып калдыңар. Биз мына депутаттардын ойлорун уктуңар. Мисалы, менде премьер-министрде өзүмдүн суроолор бар. Палатада дагы суроолорум бар, бул жерде дагы суроолорум бар. Биздин айткан сөзүбүзгө кандай, биздин айткан сөзүбүз, ой пикирге кандай чечим жасат деген сөздөрүбүз бар. Мына жазган жаңы доор 40 кадамдын ичиндеги биз программа окуп чыктык. 43 суроо жөнөттүк өкмөттүн мүчөлөрүнө, 43 ичинен 23 жооп келди. Ошол жооптун ичиндеги мазмунун карасаң, Гарвардда окуган советниктер жазган окшойт. Бирок министр менен же министерство менен дал келбеген жооптор келип атат. Жооптор келип атат, ачык эле айтып коеюн. Менде аябай көп суроолор бар бул жерде. Таза коом боюнча суроолор бар. Анан кийин биз фракция, биз баа беришекпиз да. Ашырбек Мойдунович, сиз айтасыз, чечим бергиле тигиндей мындай деп. Биз баа бергенде дагы аргумент менен, факт менен баа беришекпиз да. Эми Чүй областына барып бүгүн токтоп турса болот эле. Отчет министра, премьер-министра бир жылда бир жолу келет экен. Бизди сыйлап, биз мисалы кечээ телефонограмма берип, келбейм деп айткан. Дайыр Атакулович айтты. Бирок биз фракциянын жыйынын токтотпой, келбейт экен деп мындай токтотпой, мына ачык эле фракцияны эгерде дайындадык, өткөзөбүз деп келдик, ой менен, жакшы ой менен келдик. Анан график боюнча айтасыздар.
Мен билишим боюнча графиктер ал сиздер түздүңөр. Бул графиктичи өкмөт түздү. Биз менен эч кандай согласование болгон жок. Мына Сапар Исаковдун кагазы келип атат. Графикти дайындап койдуңар. А өнүгүү прогрессив фракциянын биз макулбуз деген колу барбы? Андай кол жок. Жогорку кеңештин токтому барбы ошол график менен негизде иштейбиз деп? Жок да. Аппарат жетекчи ал бизге ал бизге ким ал? Бизди фракция өзүбүздүн секретариатыбыз бар. Биздин секретариат менен макулдашыш керек эле. Ошондуктан урматтуу депутаттар, азыр мына Исхак Абсаматович бир топ да депутаттар маселе койду. Биз Сапар Исаков өзү келсин, өзү келип, отчетун өзү баяндаманы жүргүзүп деп айтып атышат. Ошон үчүн добушка коем. Сапар Исаков өзү келсин деп. Ким макул? Каршы? Жок, кабыл алынды. Танапис Сапар Исаков келгичейин. Рахмат.